Biz 2006-2007 жылдары медицина тарабынан балдарыбызга ошондой ВИЧ оорусу жукуп калган. Бул оору биздин балдар кичинекей 6 айлык, 7 айлык, 1 жашар болуп болгон балдарыбыз больницага түшүп калып, ошондой ооруду биз сатып алганбыз деп ойлойм да. Bunday окуя Ош областы боюнча болуп өткөн. Биздин балдар Ошта дагы, Ноокатта дагы жатып бирге жаткан энелердин балдары ошондой ооруга чалдыгып калган. Буну биз билген эмеспиз. 2004, 2005, 2006, 2007 жылгы төрөлгөн балдар бир немеде жатып калып, бири-бирибиз менен неме болуп, неме кылганбыз. Ошо мезгилде биздин балдарга плазма, кан куйгон, bunday ооруду биз өзүбүз сатып алып неме кылабыз деп ойлогон эмеспиз. Бирок кийин биздин балдар ошондой неме деп чыккандан кийин бул шприц аркылуу, анан катетер аркылуу деп чыкты. Ошондон бери биздин балдар неме болуп келишип атат. Дары ичип 2007 жыл ошондой оору деп чыгып неме болгон болсо, бул оору биринчи точкасы Ноокат деп айтышкан. Ноокатта 22 бала катталган. Катталгандан кийин балдарды, ошо жылы жаткан балдарды текшире башташкан. Текширгенде балдар бир чекеден чыга баштаган. Биз мындай оору болот деп ойлогон эмеспиз энелер. Мына плазманы, мына канды сатып келесин десе, өзүбүздүн акчабызга сатып келгенбиз. Бирок биздин балдарга куйган бардыгыны. Балдардын эмнерине катетер койгондо, бул мезгилде эмнерине катетер койчу эле. Ошо катетер аркылуу жуктубу же шприц аркылуу жуктубу, бул нерсе биз энелерге табышмак болуп калды. Аягыга жетпедик. Азыр міне ошо балдар эң башы 19-20га чыкты. 14-15ге чыкып, балдар кичинекей мезгилинде апа эмне үчүн дары ичип атам деп 2 жаш, 3 жаш бала суроо берсе, сенин каныңда вирус бар, микроб бар деп коюп жүрчү элебиз. Азыр балдар взрослый жашына жетип калып, өзгөрүштөр өтө чоң болуп атат. Балдарга сөз таппай койду энелер. Эмне үчүн ичип атам мен деп суроо берип, энелерди кыйнап атат. 18ге чыкты балдардын башы. Бирок мамлекет тараптан болгондон кийин ошо мезгилде бизде аклыбыз жетпеппи, билбем, 18 жашка чейин берилет балдардын соцпенсия акчасы деп балдарга башында 3800 сомдон алып жүрчү элебиз. Кийин 3000ге чыкты. 3000дан 18 жыл июнь айында 4000ге чыкты. Ошондон бери алып келип атабыз. Бирок балдар 18ге чыккан балдардын немеси таптакыр эле токтоду. Аларга берилбейт, мыйзам боюнча, канун боюнча 18 жашка чейин берилет деп айтылган деп. Азыр балдарыбыз 18ге чыкып, соц пенсиясын алышкан жок. Бирок балдар дарыны ичип жүрүшөт. Дарыны биз спеццентрден алабыз. Спеццентрге ар 6 ай сайын анализ тапшырганы келип жүрөбүз. Балдардын немелери ар турдуу да. Бирини вирусу өтө төмөнгү, бириники 40. Ошо төмөнгү 1 миллионге чыккан балдар бар да. Вирусу 1 миллионге чыгып кеткен балдар жашап атат. Азыркы учурда медицинадагы неме грипп катары эле деп ундай көңүл бурбай койду. Грипп катары болгон болсо, ошо биздин балдардын оорусу грипп катары болгон болсо,
Эмне сабаптан биздин балдардын вирусу 1 миллионго чыгып атат. Ул дарыны saat-saatiga, minutunu-minutiga ulantып içirabız biz eneler. Oşonu saatiga, minutiga ulantып içirip olsak, bir virus 1 minut keç kalsa, 10 minut keç kalsa bir virus ekini köbeyip ketet. Oşon üçün biz saatini saatga, minutunu-minutga ulap içirabız. Азыркы учурда биздин балдардын грипп катары эле деп айтышып атат. Бул грипп катары Европа мамлекетинде болтат. У Европа мамлекетинде грипп катары деп айтышып атат. Биздин Кыргызстан Республикасында ундай немеге даяр эмес да. Ошо кайсыл акчага алып ичирип атасыздар балдарга азыр? Биз акчага сатып албайбыз. Мамлекет тараптан болгондон кийин мамлекет жеткирип берип турат. Шул дарысыны биз азырча акчага сатып албайбыз. Мамлекет төлөп берет. Балдардын азыр жүрүш-турушу өзгөрүп калды. Балдарда уже сүйүү башталды да. Сүйүү башталып калды. Балдар уже апаларга суроо берип атат. Апа, мен бир кызды сүйүп калдым. Ал дагы дары ичеби, ичпейби деген суроолор башталды. Балам, у дары ичпейт десе, апа, ошо кызды неме кылсам болобу деген сөздөр башталды да. Алсам болобу, үйлөнсөм болобу деген немелер башталып калды. Жок, ул мисал үчүн мен балама ундай неме сак неме кызды алып бере албайм да мен. Алып бере албайм мен. Себеби мен өзүмүн башыма түшкөн күндү кантип бирөөдүн баласыга түшсүн деп ойлойм. Түштү каалабайм да мен. Азыр биздин немеде шундай немелер неме болуп атат да азыр. Кыйнап атат энелерди. Азыр медицина тарабынан ошондой медицинадан жукуп калган энелер бар. Ошолорду дагы бөлүп койгондо, ал энелер медицинадан эмес. Улар каяктан жуктуруп келген биз билбейбиз деген немелерди чыгарышып койду. Каяктан неме болсун энелер, үйдө отурган болсо, кетмен чабып талада картошка чабып жүргөн болсо, кайнатасын кара казанын кайнатып алган болсо, каерден жуктуруп келсин ал энелер. Биз ошол неме менен жуктурган, медицинадан болгондон кийин медицинадан жуктурганбыз да биз. Балдар чыккан, балдардан кийин энелер чыгып атат. Биринчи энелер чыккан эмес. Ошону түшүнбөстөн эле кантип каерден бул немени неме кылышты биз түшүнбөй калдык да, биз энелерчи. Кийин балдарыбыз сурап атат да, менге бул оору каерден илешип калган, апа айтып беринчи башыдан. Мен ошо жуктурган врачтарды мына жүрөгүмгө түгүп коеюнчу. Ошо жүрөгүмдөн ошо врачтарды билейинчи деп уже балдар чоңоюп сурооду бере баштады. Биз кантип айтабыз бул немени балдарга, кантип жеткирелик? Жеткире албай калдык да. Биз өтө кыйын абалда калдык. Мамлекетке барып, жогорку кеңешке бир немелерге барып жеткире албасак бул немебизди, сөзүбүздү. Бир неме кыла албасак, балдардын мамлекет төлөп аткан немеси 4000 сомдон болсо, буну бала үчүн биз жеткире албайбыз да. Кантип неме кылайлыкпыз? Биздин Нокат районунда ошондой кыз 19-18-ге чыкты. Немеси токтоп калды. Анан башка немелерден мусулманчылыкта соуч келип, эшигини какып, ошондой дегенлер бар. Бир башка эле бала сүйүп калып, ал уну дары ичкенин билбейт да бала. Сүйүп калып, эшигине ата-энеси келип, жоочу болуп, неме кылышып, анан ошондой жооч келсе, мисалы үчүн сен кантип айтасың? Мени кызым дары ичет, учетто турат деген сөздү сен дагы энелик, аталык борун айта албайсың да, бирөөгө салчы бустарды эмне неме болгон. Анан боптур деп кудалашып койсо, той дегенде ойлонуп атайам, энейем ич этини жеп жүрүп, неме кылып койсо, келип, кудалар, сен айтсаң болбойбу? Сени кызың дары ичип жүрөт экен го, сени кызың учетто турат экен ку деп энеси менен атасына ошондой деген сөздөрдү айтып кетти. Ошондой окуялар болтат. Бул бекиткени менен бул бар бир эл неме билет экен да. Ошон үчүн биз азыр немелер бири-бирибиз менен ошондой дары ичкан кызды, дары ичкен немеге ошону бириге неме кылып жүрөйлүк деп эле ошо ойдо эле жүрөбүз биз азыр. Ошондой окуялар болуп турса, кантип биз ойлонуп өтө кыйын немеге мезгилге эми келдик да.
Жаш мезгилинде biz балдарды алдап жүрчелек. Мындай болсоң, мындай болосуң балам, күчтүү болосуң, сен армияга барасың, күчтүү бала болосуң деп алдап эле дарыларын ичирип келип. Азыр эми дарысын ичкенге өздөрү чоңоюп, өзүнүн немесини өздөрү билип атат да балдар. Ошондой кыйын немеде калдык. Армиягачы? Армияга чакыртат. Балдар 18-ге чыгыптыр, военкомат чакырып, комиссиядан өткөрүп атат экен. Балдар эми армияга барса, чакырса, ал жерде биздин балдар неме кыла албаса керек деп ойлойм да. 2 маал дарысын ичип турса, саатыны саатка уласа, мүнөтүнү мүнөткө уласа, алардын немесини жеткирип бере алабы, мамлекет армияга жеткирип бере албайбы, уну биз түшүнбөй калдык бирок. Анан 18-ге чыккандан кийин медицинский заключенияна барсак, брак дейт да, брак деп атат. Жаткырганга медицина больничный кылып жаткырганга брак деп атат. Брак чыгат экен да, мыйзам боюнча 18-ге чейин деп неме кылып койгон экен да бунучу. Биз аклымыз жеткен эмес экен ошо мезгилде. Бессрочно кылдырганга аклымыз жеткен эмес экен биз энелердин. Болдун биздин балдар бир өмүргө ичет ошо дарыны, бир өмүргө сөңгү напас алып атканга чейин ичет да, пособиясыны токтотуп койсо болду, баланы дарысы токтогон деген эмес бул. Бул грипп катары деп сүйлөп атат. Грипп болсо, мисалы үчүн, сахар болгон болсо, сахардын немеси көтөрүлүп кетсе, уколуну жасап койсо түшөт го. Бул балдардын каны вакцинасы чыктыбы? Ошо уколду жасап койсо вирусу түшкөн бала жок. Миллионге чыгып атат балдардын минусы, миллионге. Ошолорду биз бирам неме болушка акылыбыз жетпей калды, биз энелердичи. Кантип жеткиребиз ошону жогору кеңеш, саглык, саламаттыкты сактоо министрлерге жетерге биз элелерди кыйланып, чуркап жүрөбүз. Барбаган эшигибиз, кирбаган тешигибиз бар, жазбаган адамыбыз калмады. Катты жазай беребиз. Жооп келе элек. Биз кантип каерге барайлык? Биз энелерчи. Биз өзүбүздү жашаганыбызды айтып берсек, энелер өтө кыйналды. Бундайда ажырашып кеткендер толдура турат. Күйөөсү түшүнбөй, 2 бала менен, 3 бала менен, 1 бала менен ажырашып кеткен энелер атасыныкиге батпай отурушат. Шуну түшүнбөй биз кыйланып атабыз да энелер. Батпай отурушат энелер. Ден соолугу ошо дарыны ичип, анан биз мисалы үчүн 30га, 25га, 21ге кирип жуктуруп алган энелер болсо, биздин балдар 6 айлык, 40 күндүк, 15 күндүк балдар жуктуруп алган. Ошо медицина боюнча немеде жатканда. Биз энелер болсо, ошо 21, 30, 40, 45ке чыкканда ошо немеден жуктуруп алсак, биз кыйла немелерибиз неме болуп калган. Биздин организм ошонго үйрөндү. Балдардын организмичи, алар дүйнөдү көрдү, көзү ачылды, дары ичишти баштады да. Ким күнөөлүү буга? Ким? Ошону биз кантип каерге барып айтайлык ошонучу биз?